Салам достор, биздин эң алгачкы видеобуз дал ушул дүйнөнүн эң чоң мегаполистеринин бири аталган Москва шаары жөнүндө болмокчу. Анын ичинде дал ушул Кремль сарайы тууралуу болмокчу. Кремль сарайынын жалпы аянты 27,7 гектарды элейткен. Ал эми эң чоң мунарасы 80 метрди түзөткөн. Жана дал ушундай мунарадан болгону бул кызыл аянттын ичинде 20 даана бар экен. Ал эми кызыл дубалы, баарысына белгилүү кызыл дубалы 2235 метрди түзөткөн. Ал эми калганын да билиңиз келеби? Биз менен чоң болгон. Ал эми дал ушул Кремльди куруу идеясы 1482 жылы пайда болуп, дал ошол жылы башталып, 1495 жылга чейин курулуш иштери уланган. Азыркы күнгө чейин кыйла кайра конструкцияланып, биз көргөн азыркы Кремль дагы да болсо күндөн күнгө өзүнү көркүн ашырып, дагы кооз бойдон суктандырып келүүдө. Эң кызыктуу нерсеси дал ушул жылдызчалары алгач эң кымбат баалуу асыл таштардан коюлган болсо, алар аба айынан өзүнүн сапатын, же болбосо өзүнүн ыраңын, түсүн жоготкондукка байланыштуу азыркы күндө биз көргөн рубиндер гана турат. Бул сиздер көрүп турган Спас мунарасындагы саат 15-кылымга таандык. Ал эми азыркы көрүнүшүнү 1852 жылы реконструкциядан кийин алган. Бул 2 жылда бир жолу реконструкциядан өтүп турат. Ал эми Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин жыл сайын дал ушул сааттын фонунда жалпы Россия өлкөсүн жаңы жылы менен куттуктайт. 1893 жылга чейин дал ушул кызыл аянтта чакан базарча болгон. Ал базарчалардан дайыма өрт чыгып, урулуктар көп болуп, же дайыма кечинде жыйнап кеткенге ыңгайсыз болгондуктан 1893 жылы дал ушул ГУМ курулган башкачкана Государственный универсальный магазин. Азыркы күндө 300гө жакын дүйнөлүк бренддеги магазиндер соода саттык кылып келишет.